Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Лейликте чек арадан аткезчилик жолу менен мал алып кирген жаран кармалды. Лейлик районунун Кулунда айыл аймагына караштуу Булак башы айылынын Курсай участкасында 8 февраль күнү түнкү саат 5:40 чамасында 53 баш кой, 41 баш козу менен коңшулаш өлкөдөн Кыргызстанга өткөрүп жаткан жеринен Разаков шаарынын Чимген айылынын 26 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Бул факты боюнча Жазык кодексинин экономикалык контрабанда беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталып, кармалган жаран тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Милиция Кызыл Кыядагы көп кабаттуу үйдөгү өрттөн 2 өспүрүмдү куткарды. Облустук милициянын маалыматына караганда Кызыл Кыя шаарынын Асаналиева көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 3-кабатынан 11 февралдан 12 февралга караган түнү эртең мененки саат 6:15 чамасында өрт чыккан. Милиция окуя катталган жерге барып, ошол жерден сураштыруу иштерин жүргүзүп, өрт чыккан үйдүн жашы жетелек өспүрүм кызы менен 4 жаштагы уулу уктоочу бөлмөдө калып кеткендигин тактаган. Ошол эле замат Кызыл Кыя шаардык милициясынын 4 кызматкери токтоосуз күйүп жаткан үйгө кирип, 2 өспүрүмдү аман-соо куткарып чыгып, тез жардам кызматын көрсөтүп, апасына тапшырган. Түркиянын Остим компаниясы Баткен менен кызматташат. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Буга чейин маалым болгондо, үстүбүздөгү жылдын 9-10 февраль күндөрү министрлер кабинетинин төрагасы Жевдет Йылмаздын жетекчилиги астында Анкара шаарында кыргыз-түрк өкмөттөр аралык 11 жыйынынын алкагында Кыргыз-түрк бизнес форуму болуп өткөн. Анын алкагында Баткен облусунан барган делегация Түркия мамлекетинин бир катар ишканалары менен кызматташуу боюнча макулдашууларга жетишти. Түркиянын Остим компаниясына Баткен облусунун Баткен шаарынын Чет Булак кварталындагы өнөр жай зонасына биргелешкен ишканаларды ачуу сунушталып, кызматташуу боюнча протоколго кол коюлду. Белгилей кетсек, буга чейин жетишилген макулдашууларга ылайык Кыргыз-түрк Кейнефть компаниясы Баткен облусунун Кадамжай районунун аймагындагы нефтини өндүрүү боюнча мамлекеттик Кыргыз Траннефтегаз ишканасы менен да келишим түзүүгө жетишти. Кыргызстанда акыркы аптада коронавирустун 4 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санапит көзөмөл департаменти маалымат таратты. Анда коронавирустун Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 1 жана Чүй облусунда 2 учуру аныкталган. Ошондой эле адистер республикадагы сасык тумоо, курч, респиратордук вирус инфекция жана COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абалга мониторинг жүргүзүүнү улантууда. Учурда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Баткенде 14 миңден ашуун акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен электр тармагынын ишканасынын адистери жыл башынан бери 14.508 дана акылдуу электр эсептегичин орнотуп баштаган. Январь айынан баштап Кадамжай районунун Үч Коргон айылына 7008 дана акылдуу эсептегич орноткон болсо, учурда Баткен шаарына 7500 дана акылдуу эсептегич орнотулууда. Мындай акылдуу электр эсептегичтерди алдыда жалпы Баткен облусуна орнотуу пландалууда. Кызыл дөң сейилдөөчү панорамасы ушул жылы бүткөрүлөт. Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын маалыматында Баткен шаарынын Кызыл дөң дөңсөөсүнө курулуучу эс алуу панорамасынын эскиздик долбоору толугу менен аяктап, Баткен шаардык мэриясына сунушталды. Баткен шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, эс алуучу жайы 2024 жыл ичинде толугу менен ишке ашырылат. Ошону менен бирге эс алуу жайына суу тартылып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. 13 февралга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.